Dем alış. Основной yine de ola var. Soda qanday, yaxshi? Soda Xudo yaxshi bo'ldi. Bugun el az bu bozorda. Men bugun воскресенье shunday da. Bittasi qancha olib qoldi? Biz bunu bizning qo'limizga teshi 770. Bishkekdiki 1500 gacha. Hali op mana konditerlarga beramiz ku. Artık 1500 dar Bishkek. Özü de aytып атат, планы боюнча ушул теплица кылсак, өзүбүз дöndүрүлсө туурабы? Биздин өзүбүздүн адамдар иш менен камсыз болсо депчи. Mına bazarlar misal için neçe yıldan beri ondalar. Akşa bölünüp, şurada durup kaldı demek ki. İşte 80% kılıçrası bitti. 13 milyon bölündü. Bölüngen o var. Özü kança kedet? Özü 30. Nemesi jagına бүтүп турат, атам. O atarına da kılıçlı oldu. O çok konuşan. Aslında bu işlerine. Nasıl ayında boldu mu demek mi? 13 milyon aslında oldu. Kılıçrasını aldı, ayında almıştı. Ekim 19'unda mı aldık? 19'unda kaldı. Yani бүткөндөр уже. O var. Сметада жаңы парк столсун бар. Üçüncü толук бүтүп тур да. Ha, şu tarafta tutun. Günde 417 hektar yerge su çekildi. Oşuladağın hazır bir dolbor dayarda alıp nal yükür sistemasını almak verdim. Oşullar boyunca dağın birinci hazır bunu aldım. Bugün Kadamcay, Kızılkaya, Doğuka, Havay. Tuz var. Saat turgundalar. Gözümüne turgan ayrılığından turgundalar. Жөнөкөй эле ошо документ чогултуш, очередтер нотариустарда турат. Анан элдер ушу күнүмдүк документтерди алуу, апалар келет, келиндер келет, көйлүк алат. Ошондо баягы чоңго Баткенге каттап жүрбөй, ошо тезирээк ушул жерде куруп ачайлы дедик. Жөнөкөй элибизге шарт түзүп берсек, жол маселеси бар, мектеп бар, азыр каражаттар баары жетиштүү. Урматтуу президентибиздин дагы эң чоң тапшырмасы Баткен областына ар бир район шаарына өзгөчө көңүл буруш. Бардык маселелерди мындай акырындап чечиш болот. Бардык маалыматтарды бул жерден алат. Бардык бир жерден ЗАГС'ın операторы, ТОН'un операторлары бары кабыл алып жатышат. Начальник берип отурабы? Начальник мына бул жерде отурат. Биз атайбыз, начальниктер чоң отурсун баары. Аксакалдар келип калат, жаш балалар келип калат. Мына жерде жакшы балдарга да жакшы шарт түзүлүп тур, жакшы. Бул катайчы өтө эле ош кубарчы да. Ош кубарчы да. Мына бул жерде 2 күндүк паспортто ускорение болуп атабыз. Мына көп жерге уже 500-400 киши келет. Барысын көчүрүшпөйт.
Мурун болсо ЗАГС бир жерде, паспорттоо бир жерде болчу. Азыр бүт система бүт барып жерге келди. Мебель техника все аварийный. Кече ачылдык. Канча кызматкер иштейт? 12 кызматкер иштейт. 12. Кече ачылдык, кече ачылар менен где-то 360 киши калып алды. Очередь көп болот ага. Суббота воскресенье иштебейт, а если киши көп болуп баратса, биз приказ чыгарабыз. Тапшырма ушундай болгон, жетекчиси келген элди көрсөтүш керек. Очередь кандай болуп атат? Аксакалдар келет, апалар келет туурабы? Жаш балдар менен келет, ошолорду без очередь карап жардам берип коюш керек да. Коронавирусқа жардам берүү. Эми азыр ушу жакшы мамиле болуп жана Үстүндөгү эң чоң тапшырмасы Баткен областына ар бир район шаарына